Ошол жол кырсыгында каза тапкан Аида Касымалиеванын ата-энесине жана алардын неберелерине көңүл айтам. Жакын арада райондук сот болуп өттү. Ал райондук соттун чечиминде балама 8 жылдан эртинен ажыратып, жана 6.800.000 сом акчалай төлөнсүн деп өкүм чыкты. Сот тарабынан канчалык деңгээлде туура чечим чыккандыгы мени ойлондуруп жаткандыктан жалпы элдин талкуусуна салып, жана ажообуз Садыр Нуркожоевичтен жана Камчыбек Кыдышаевичтен жардам сурайм. Ушул ишти өзүңүздөр көзөмөлдөп койсоңуздар. Бирок мен баламдын күнөөсү жок деп айтпайм. Бирок сот мыйзам боюнча максималдуу абак мөөнөтүн бергендигин мен туура эмес ойлойм, туура эмес деп ойлойм. Анткени видеодо жабырлануучу тараптан дагы жол эрежесин бузгандыгын көрдүңүздөр. Акыйкаттуулук менен чечим чыгарып, жыйынтык сиздерден жыйынтык күтөм, акыйкаттуулук жыйынтык күтөм.